Егемен Кыргызстандын жаркын футбол жылдыздарынын бири Азамат Байматов. Улуттук курамдын бир убакта капитаны. Футболу Кыргызстанда даңазалоо кантип салым кошту? Бул тууралуу алдыда серип салабыз. Азамат Байматов 1989 жылы 3 декабрда Ордолуу Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы кадимки эле жаш балдардай кичинесинен көп кубаттуу үйдүн коросунда топ кубалап жүрүп, футбол дүйнөсү менен таанышкан. Аба ырайынын суук же ысык экенине карабай, футбол дүйнөсүнө терең чуңкуй берген Азамат 6-классынан тарта мектеп курамасы үчүн ойной баштайт. Азамат Байматов чоң футболго дароо кирген. 11-классынан тарта жергиликтүү Ак Буура, 11-классында кыргыз футболунун күчтүү клубтарынын бири болгон Алай клубунда ойной баштаган. 2007 жылы Алайдын курамында жогорку лиганын коло медалин тагынат. 2008 жылы Дордой клубуна өтүп, негизги курамда татыктуу оюн көрсөтүп баштаган. Аны менен бирге Баймабай улуттук курама чакырып алып, 21 жашында Кыргыз курамасынын капитандык белгисин тагынган. Азамат Байматов кыргыз футболунун легендасы. Өзү коргонууда ойносо да атаандаштын аянтчасына барып, курамага чабуулда жардамдашат. Анын коргонууда ойногонун Рамоска окшоштурушса, чабуулда ойногонун жана ошондой эле башы менен экинчи кабатта оюн жүргүзгөнүн көпчүлүк көрөрмандар Криштиану Роналдого окшоштурушат. Футболдо сапаттуу борбордук коргоочуларга болгон суроо талап дайыма жогору. Сөлөкөттүү, узун бойлуу, оюнду жакшы окуган, башы менен жакшы ойногон Азамат Байматов кыргыз футболу үчүн чынында жакшы табылга болгон. Европа футболун көрүп, өзүн ошол жакта көрсөтсөм деп амбициясы топтолгон Азамат Байматовго кыргыз чемпионаттар сезилип, андан жогорку лигаларда ойной аларына көзү жеткен. Эл аралык аренаны көздөгөн футболчуга 2009 жылы мүмкүнчүлүк пайда болуп, латвиялык Вентспил клубу менен бир жылдык келишим түзүп, дүйнөнүн мыкты оюнчулары менен бир талаада ойноого мүмкүнчүлүк алат. Анткени аталган клуб көптөгөн оюнчулардын кыялы болгон Европа Чемпиондор лигасына катышып жаткан. Аталган турнирде алгачкы жолу 2009 жылы 25 августта швейцариялык Сүрер клубуна каршы оюнда талаага чыккан. Сөлөкөттүү оюнчу алгачкы оюнда старттык курамда чыгып, оюнун 51-мүнөтүндө сарай кагызын алган соң 62-мүнөттө алмаштырылган. Жыйынтыгында Азамат Байматовдун командасы 2-1 эсебинде жеңилген. Бирок ошого карабастан дал ушул оюндан кийин Азамат Байматов Чемпиондор лигасында ойногон алгачкы кыргыз футболчусу катары ташка тамга баскандай таанылып тарыхта калды. Вентспил Еврокубоктордо ийгиликтүү болгону менен Латвия чемпионатында вице-чемпион аталган. Байматов кийинчерээк Орусиянын 2-лигасы ФНЛде Сибирдин курамында Бахрейндин Ситра жана Рифа клубтарында ойноп, ортодо кайра Дордой клубуна кайтып келип ойноп жатты. Бул учурда 2 жолу 2010 жана 2012 жылдары Кыргызстандын мыкты футболчусу аталды. Байматов Кыргызстандын улуттук курамында стабилдүү оюн көрсөтүп, көп жыл бою алмашыксыз оюнчулардан болуп, капитандык милдетти мыкты аткарып жатты. Кыргыз футболунда көпчүлүк көрөрмандарды өзүнө бурган чоң жетишкендик 2019 жылы өтө турган Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө улуттук кураманын чыгуусу болду. Тандоо турунун алкагына Азамат Байматовдун салымы чоң. Кыргыз курамасынын капитаны катары алдыга сүрөп, коргонууда чептей туруп, күчтүү соккулары менен чечүүчү голдорду киргизди. Бирок капитандын эл аралык аренада Кыргыз курамасы менен ийгилик жаратам деген кыялын таш капты. Азия кубогунун алдында жаракат алып, кураманын оюн талаасынын четинен гана сүрөп турду. Ал эми Кыргыз курамасы бул турнирде 8-ден 1 финалга чейин жетип, көрөрмандар толкунаткан оюнда үйелери болгон Бириккен Араб Эмирлигине 3-2 эсебинде жеңилип калган. Курама үчүн 35 официалдуу оюн өткөрүүгө жетишкен. Көпчүлүк көрөрмандарда эмнеге мынча аз оюн өткөрдү деген суроо туулат. Азамат Байматов мыкты оюнчу катары таабында болуп турган учурда Кыргыз курамасы бир жылда ашып кетсе 2 же 3 оюн өткөрчү. Бирок ошого карабастан 2015 жылдан тарта стабилдүү ойногону кубандырат. 19 октябрь күнү өткөн Кыргызстан Иран беттештин алдында Азамат Байматовду футбол талаасына узатуу аземи болуп өттү. Ошону менен Азамат Байматов футбол карьерасын жыйынтыктап, аштыруучулук менен алектенет деп туралы. Азамат Байматов өз интервьюларында өз кумири деп англиялык оюнчу Дэвид Бекхэмди эсептегенин айтканы бар. Дэвид Бекхэм 21-кылымдын башынан тарта дүйнөлүк деңгээлде футболчу катары таанылып, ал спорт менен маркетингди бирдей алып кеткен. Ал футбол жылдызынан дүйнөдөгү атактуу, келбети менен айымдардын жүрөгүн күйгүзгөн мырзага айланган. Анын сүрөтү чапталган гезит же журнал болбосун, баары сатыла баштаган. Бул нерсе кээ бирлердин кыжырын келтирген. Бирок Бекхэм футбол дүйнөсүнө миллиондогон жаңы адамдарды, көрөрмандарды алып келди. Ошол учурда Бекхэм дүйнөдөгү миллиондогон өспүрүм көрөрмандардын кумирине айланган. Ушул жерде Байматовго сөз бурсак, Азамат Байматов Азияда дүйнө чемпионаты өтүп жатканда 12 жаштагы топ кубалаган өспүрүм болгон. Кийинчерээк жаш кезинде Бекхэмди кумир тутаарын айтканы бар. Муну менен катар Бекхэм экөөндө тең окшоштуктар бар. Биринчиси келишимдөн келбейт. Экинчиси эки футболчу тең оюн талаасына 7-катар санында ойногону. Азыр Кыргызстанда спорттон кабардар эмес адамдардан кыргыз футболунан кимди тааныйсыз деп сураса, биринчилерден болуп Азамат Байматовдун атын атайт. Бекхэм дүйнөдө футболдо кандай даңазаласа, Байматов да Кыргызстанда футболду даңазалоодо ордо окшош. Анткен күндө да кураманын капитаны болуп, өзгөчө сезимдерге бөлөгөн Азамат Байматов ар бирибиздин жүрөгүбүздөн түнөк тапты десек болот. Маштыруучулук карьерасына ийгилик каалап, бүгүнкү чыгарылышта жыйынтыктамакчыбыз.